Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı musulmanдар. Азыркы болуп жаткан окуя бул ар бир инсанды ойлонтурбай, тынчсыздандырбай койбойт. Биз ушул окуя башталган учурдан баштап өтө жакындан таанышчылык менен жакындан кабарлашуу менен турабыз. Бүгүн жумага чейин муфтият госкомиссия менен биргеликте Zoom программа аркылуу жыйналыш болуп өттү. Биз облус боюнча баардык жума окулчу мечиттерге ушундай маалыматтарды, кабарларды жуманын алдында жеткиздик. Мындай учурда эң зарыл болгон нерсе бул акылды жыйноо керек. Биринчи акылды жыйнап, жан жагыбызды бир карап, өзүбүздү токтотуп алыш өтө зарыл нерсе. Эгерде суу сыяктуу агып кете турган болсок, анда биз максатка да жетпейбиз, ийгиликке да жете албай калабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарды адамдын бир денеси сыяктуу сүрөттөп айтты. Эгерде бир адамдын бир азасына бир оору келе турган болсо, температура бардык денеге оору тараткан сыяктуу, биздин мусулмандардын кайсыл бир бөлүгү жапа чегип жаткан болсо, калган мусулмандардын бардыгынын жүрөгүн оорутат. Мына бүгүн ошондой болуп турган акыбал. Бүгүн орозо айынын 2-10 күндүгүндө Алла Тааланын кечиримдүү күнүндө турабыз. Бүгүн Алла Тааланын күндөрүнүн мырзасы болгон жума күнүндө турабыз. Ошондуктан биз эң биринчи Алла Таалага кайрылып, элибизге тынччылык, биримдик, ынтымактык, ыйман бериштигин тилеп дуа кылабыз. Азыркы намаздарда ушундай дуаларды дагы кылдык иншалла. Эми инсаният болгондон кийин, биз ушундай инсан деген макулук болгондон кийин, биз көптөгөн нерселерге дагы муктажчылыгыбыз болот. Бунун эң биринчиси азыр Рамазан айындагы орозодар инсандардын ифтарлык жана сухурлук маселелери. Ошондуктан биз бардык имамдарыбызга кабар бердик. Колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүз болушунча, мына ушул бакендик туугандарга биз ушул жактарына жардам берейлик деп чечтик иншалла. Мен азыр эле мына ушу муфтинин милдетин аткаруучу Жоробай ажы менен сүйлөштүм. Баткендин казысы, зам казылары менен сүйлөштүм. Акыбал кандай экендигин түздөн түз кабар алып турабыз. Анан эң негизги жардам бизден эмне керек дегенде, ошол бүгүн үйлөрүнөн чыгарылып, мектептерге, спорт залдарга, чогулган элдерге тамак, аш маселеси. Мен жалпы момун мусулмандарга, элибизге айтарым, биз бүгүнкү күндү таанышмандык менен, акыл эстүүлүк менен жана сабырдуулук менен өткөрүшүбүз зарыл. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эгерде 3 адам сапарга чыксаңар, бирөөңөрдү амир кылып шайлап алгыла. Эгерде амир кылып шайлап алсаңар, силердин амириңер шайтан болот деген. Ошондуктан бүгүн жаштарга, элибизге айтарым, биз кандай аракет, кандай иш баштап алсак дагы сөзсүз түрдө башыбызга бирөөнү башчы кылып шайлап алып, амир кылып шайлап алып, биринчи итаат, баш ийүү эрежесин жолго коюшубуз керек. Ошондо гана Кудай кааласа биз көптөгөн пайда да келтиребиз, жардам да берген болобуз. Анан кийин жанагындай футболкачан, шипакчан, кеттик менен эле ызы чуу болуп бара турган болсок, ал жакта силерди тозуп алып, жаткыра турган жатакана, гостиница да жок.
силерге дасторкон жайып курсагыңарды тойгозо турган, силердин үстүңөргө мына момуна кийип ал деген кийим да жок. Ал жака барган ар бир адам жок дегенде кандайдыр бир кыска мөөнөттөгү өзүнүн кийим кечегин, тамак ашын, аркы беркисин камдап, анан ал жердеги адамдарга жакындан пайда көрсөтө турган деңгээлде барышыбыз керек. Азыркы учурда негизи шайтандар байланган. Бирок дагы деле туура эмес иштерди эл арасында жүргүзүп жаткан инсандарыбыз бар. Бүгүнкү күнү ар бирибиз өзүбүздүн акылыбызды токтотуп, элибизге пайда берчү кишилердин этегин кармап, колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайлык. Эгерде бүгүнкү күндөгү ошол элибиздин тынччылыгына эмес, тескерисинче тополоңуна иштеп бере турган адамдардын этегин кармап алып, адашып калбайлык деп мен ушул нерсени айтат элем. Кээ бир инсандарыбыз бар, сиздердин дуаңыздар баасыз жардам болот. Кээ бир инсандарыбыз бар, силердин каражатыңыздар жардам болот. Кээ бир инсандарыбыз бар, сиздердин акылыңыздарга, кеңешиңиздерге муктажбыз. Мына сиздер акыл кеңешиңиздер менен жардам бериңиздер. Кимибиздин колубуздан кандай элибизге, мамлекетибизге жана Баткендеги момун мусулман бир туугандарыбызга жардам кере турат болсо, пайдалуу жардамды гана берейлик. Урматтуу момун мусулмандар, мен сиздерден ушул нерсени суранып кетем. Себеби биз Рамазан айында турабыз. Аллахтын астында биз сооп ишке гана иштешибиз керек. Бүгүнкү күндөгү Баткен элине, ошол жердегилердин ифтарлык саарлыктарына жардам бергенибиз бул эселеп ажыр сооптун эгеси болгонубуз. Ошондой эле ал жердеги элин коруп турган, чек араны коруп турган биздин жокерлерибиз бар. Мына жокерлерибизден өзүңүздөрдүн кабарларыңыздар бар. Анча-мынча жабыр тарткан жана бул дүйнөдөн өткөндөрү дагы бар. Аларга да Куран окулуп, дуалар кылынды. Урматтуу момун мусулмандар, бул тагдыр, өлүм ар бир адамдын пешенесине, тагдырына жазылып, түркүн жол, түркүн убакыттар менен келет. Мен суранарым сабырдуу болойлук. Дагы бир жолу айтам, элибизге, жерибизге таанышмандык менен, бири-бирибизди урматтап, сыйлоо менен бүгүн мамиле кылсак, иншалла жакшы ийгилик менен бул күндөрдү өткөрөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.